Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Жогоруда кесиптешим айтып өттү эле, өзгөчө айымдар үчүн бүгүнкү эфир пайдалуу, жемиштүү болот деп. Андыктан баардык биздин асыл зат айымдарды экранга жакын чакырып кетти эле. Кесиптешим айтып өткөндөй эле, сулуулук дүйнөнү сактайт деген кеп бар эмеспи. Анын сарынай ушул тапта биздин студиябызга келип калган таңкы мейманыбыз бар. Бүгүн 30 ноябрь күз мезгилинин соңку күнү. Ал эми ушул кышка карата, кыштын алдында биз жүзүбүзгө кандай кам көрүшүбүз керек? Мына ушул туурасында суроо үчүн биз студиябызга косметолог Асель Дүйшенованы чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Сиздердин дагы. Маанайыңыз жакшыбы? Таңыңыз кандай башталып атат? Маанай жакшы, эң сонун рахмат. Дароо эле сурайлы, анда жыл мезгилинин жүзгө же болбосо бетке таасири барбы? Сөзсүз түрдө жыл мезгилинин жүзгө таасири бар. Көбүнчө аял кишилерге. Аял кишилердин жүзү териси жумшак, назик, сезимтал болгондуктан тышкы агрессиялар, мисалы шамал болсо, муздак болсо, ошонун бардыгы биздин бетибизге көбүрөөк таасир берет. Эгерде туура эмес кам көрсөк, же вообще эле кам көрбөй койсок, ошонун бардыгы беттин терисинин бузулуусуна алып келет да. Мынакей кыш келди. Кышында өзгөчө бет терисине суук өзгөчө таасир этет дейт. Кышында бетке кандай кам көрүү зарыл? Ар бир мезгилге жараша кам көрүшүбүз керек. Бир гана кышында эмес, жайында, жазында, күзүндө 4 мезгилге карата өзүнүн кам көрүүсү бар да ар кандай. Кыш мезгилинде көбүнчө кремдерибизди туура тандашыбыз керек. Уходовый кремдердичи. Мисалы жайында колдонгон кремибизди кышында колдонгонго болбойт. Себеби дегенде кышта аба үйдө жылуу болот, ысык болот дагы, эшикте аба муздак болот. Анан ысыктан муздакка келгенде бет стресс алат да. Ошондуктан кышында өзүнүн кристалчалары бар, сууктан сактай турган өзүнүн кремдери болот. Ошол кремдерди алып колдонушубуз керек. Анан көп айымдар жаңылат бул SPF кремди, күндөн сактоочу SPF каражаты бар кремди кышында колдонбой эле койсок болот да деп айтышат да. Жок, ал бир гана күндөн эмес, сууктан да сактайт. Ошондуктан туура тандап SPF кремди да кышында колдонушубуз керек. Ал эми сыртка чыгаарда ал кремди жарым саат, 1 саат мурун сүйкөптүрүп чыгышыбыз керек да. Ошондо бетибиз кандай защищенный болот да сууктан. Ошол. Ал эми ушул жүздөгү кремдерди, бет майларды колдонууда курамында кандай витаминдер болуш керек? Кремдердин составы аябай антиоксиданттарга бай болуш керек. А, С, Е, ошондой эле В топторунун витаминдери болуш керек. Составында гиалуроновая кислота, коллаген, минералдар болуш керек. Ошондой эле бай элементтерге, микроэлементтерге бай болуш керек да крем составы. Ошол кремдер, мисалы арзан кремдерде бул составында болбойт. Ошондуктан кремди тандаганда өзүбүздөн аябай эле мындай аябай кымбат кремди деле тандоонун кереги жок. Мындай орто баадагы 800 000, 1,5 миң сомго чейин кремдердин составында ушул мен айтып өткөн витаминдердин бардыгы болот. Өзүбүздөн аябай эле кремди дагы кожанын типине карата тандап алышыбыз керек. Мына ошол бет майларда витаминдер болуш керек деп калбайбызбы? Анан ошол витаминдерди өз алдынча дарыканалардан алып, мисалы үчүн А, Е витаминдерин өз алдынча алып, анан кремдерге кошуп аралаштырып жүргөн айымдарды да көрүп калабыз да. Ошол нерсе туурабы? Туура эле. Негизи кремдерге А, С, Е витаминдерин кошуп алып колдонсо да болот. Туура эле негизи. Асель айым, айтсаңыз, бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы ушул сергек жаш образы болуп атат да. Анан ушул тунук, таза жүзгө ээ болуш үчүн туура тамактануу зарылбы? Сөзсүз түрдө. Биздин ичкен тамак ашыбыздын бардыгы ички организмге гана влиять этпестен кожага дагы, бетибиздин терисине дагы таасирин тийгизет да. Ошондуктан кайнатма тамактарды ичип, витаминдерге бай фруктуларды, жер жемиштерди ичүү бетке дагы таасирин тийгизет.
мисалы туура эмес тамактанса ички организмдерге шлак токсиндер да толот да. Ошо шлак токсин толгонун себебине бетке безеткилер чыгат, ар кандай мисалы боор ооруса, өт ооруйбу же башка бир орган ооруйбу, ички орган, ошонун баардыгы бетке отражаться этет да. Так түрүндө же безетки түрүндө пайда болот. Ал эми ошол ички органдын кайсыл бир ооруп аткан орган өзүн ошону дарылагандан кийин гана тактар өзүнөн өзү гана кете баштайт. Бул сөзсүз түрдө аябай байланыштуу. Ал эми жүзүбүздү кам көрүүдө азыркы учурда кеңири жайылып баратат деп да айтсак болот. Укалоо жүзүбүзгө, бетибизге укалоо жасоо дагы мындай өзгөчө таасир берет деп алдын ала бырыштын алдын ала же болбосо бырыштарды дагы ушул укалоо аркылуу жасса болот деп кеңири тарала баштады да. Ушуга сиз кандай карайсыз? Сөзсүз түрдө укалоо бир гана укалоо эмес, негизи уходту туура кылышыбыз керек да. Беттин терисинин катмары бузулбаш үчүн 5 этаптуу ар бир айым эртең менен, анан кечинде ошо 5 этаптан турган уходту жасашыбыз керек. Ал эми каражаттарды дагы беттин тибине жараша туура тандашыбыз керек. Мисалы 5 этаптын ичинде эң биринчи бул күндүз макияж коет эмеспизби? Ошол макияжды тазалачу демакияж кыла турган каражаттар бар. Эң биринчи этапка бул демакияж кирет. Ага мисалы мицеллярная вода, анан кийин гель пенка деп коет, же муз деп коет, бетти жууп тазалай турган өзүнүн каражаты болот. Ошол каражатты дагы бетти дагы туура жууш керек да, өзүнүн ыкмасы менен туура жууш керек. Көздүн тегерегине пенкалар менен жууганга болбойт. Ошондуктан демакияж биринчи сөзсүз түрдө, анан кийин гель пенка кетет, бетибизди жууп алабыз, анан кийин бетти жууганда жылуу суу менен жууш керек. Жылуу суу менен жууганда поралар ачылат. Ошо поралар ачылганда сөзсүз түрдө үчүнчү этап тонизация кетет. Бул тоник каражатын колдонушубуз керек да, ал эмне кылат, пораларды жабат жана бетти тазалайт. Анан кийин уже 4-нчү этапка бул увлажнение, нымдаштыруу деп коет. Ага уже молочко кетет. Молочкону колдонобуз дагы, анын аркасынан өзүнүн бетинин типине жараша кремди алып сүртүү керек. Анан ошол кремди сүртүп атканда, мисалы кургак бет болсо, майлуураак кремди алабыз дагы өзүбүзгө ар бир айым кечинде же эртең менен 5 мүнөт убакыт тапса болот, жалкоолонбой. Ошо кремди дагы укалоо жолу менен туура массажный линия деп коет да. Ошо өзүнүн линиясы менен туура 5 мүнөт өзүнө кылып койсо, жасап койсо, ошол ыкманы беттин ылдый агышына, мисалы с возрастом убакыттын өтүшү менен, жердин тартылуу күчү менен биздин бетибиз дагы бошойт. Анан ылдый брыльдар түшө берет, носогубкалар түшөт, көз ылдый түшөт. Ушунун баардыгын алдын алат да. Күнүгө 5 мүнөт убакыт таап, ошол укалоо ыкмасын үйдөн жасаса болот. Ошондой эле косметологдор жасайт азыр көбүнчө. Ар кандай массаждын түрлөрү бар. Көп да азыр. Японский массаж деп коет, асаки массаждары көп. Ошол бизге келип, эгерде мисалы карылыктын алдын алгысы келсе, 2 же 3 айда, 4 айда бир ошол массажды алып турса, карылыктын алдын алат да, бет түшпөй, бет тонуста турат. Жогоруда сиз ушул беттеги бырыштардын алдын алуу үчүн укалоо ыкмасын айтып өттүңүз. Анан мен угуп калганым бар, ушул бетке бырыш түшүрбөш үчүн ийне саюу дагы ыкмасы бар экен, ошол канчалык деңгээлде зыян адамга? Зыяны жокпу? Жок, эч кандай зыяны жок. Беттин катмары мындай эмеден турат, катмарлар бар да бетте. Эпидермис, анан дерма деп коет. Ошол дермада бетке тонуста, жашартып, нымдаштырып тура турган клетка аралык заттар бар. Алар ошо коллаген, эластин, гиалуронка деп коет. Ошол нерселердин баардыгын, мисалы биз колдонгон крем менен бетте өзүнүн защитный барьери бар да. Колдонгон кремдер ошол защитный барьерден дермага өтө албайт. Ошондуктан биз инъекционный процедураларды жасайбыз. Ал процедураларга плазма терапия кирет, мезотерапия
биоревитализация деп коет, ошондой эле ботулинотерапия деп коет да. Бунун бардыгы брыштардын алдын алат, ошондой эле бетти жашартат. Бул ыкмалар эң туура, буну врач жана медик косметологдор гана кыла алат. Мына ошол ийне сайгандан кийин канча бир убакытка жетет деген дагы кептер бар да. Ошондой болобу же убакыт өтүшү менен 1-2 жолу сайдырып коюп эле ошол брыштан арылып калса болобу? Жок, 1-2 жолу эмес, курс менен алыш керек. Ал процедуралардын баардыгын 1 жылда 1 же 6 айда 1 алып турса, жана айткандай эле карылыктын алдын алат да. Канча бир убакытка чейин алыш керекпи же ар дайым эле алып тура келеби? Айтып атпаймынбы, жылына 1 же 2 жолу алып туруш керек. Убакыт өткөн сайын биздин клеткаларда картаят, жана клетка аралык заттар айтып атпаймынбы, выработкасы, иштеп чыгышы дагы азая баштайт да. Мындайча айтканда спадка ылдый кетет. Ошону стимулировать этип туруш үчүн сөзсүз түрдө ушул инъекционный работаларды кылып турса, адам кечирээк картаят да. Сонун. Ал эми үй шартында күн сайын бетке кам көрүү үчүн кандайдыр бир маскаларды колдонсок болобу? Сөзсүз түрдө. Мисалы жайында жер жемиштер, меме жемиштер көп колубузда болот. Ошол эле жеп аткан, үйдө, огороддо өсүп аткан жер жемиштерди алып эле ошону майдалап эле бетибизге коюп 10-15 мүнөт коюп туруп эле анан жууп салсак жакшы натыйжа берет. Ошондой эле сүт азыктарын колдонсок болот, зайтун майын, жумуртка, бал, ушунун баардыгы эле азыр интернет тармагында маскалардын көптөгөн түрлөрү бар. Ошону эринбей жумасына 2 жолу, 3 жолу жасап турса, бул беттин сырткы картмарын нындаштырып, сырткы зыяндуу агенттерден сактап турганга жардам берет. Мисалы айта кетсеңиз, мисалы үчүн жумуртка менен жасалган масканы айта кетсеңиз, составына эмне кошуш керекпиз? Кантип колдонуш керекпиз? Канча убакытка колдонуш керекпиз? Бир жумада 2 жолу колдонсок болот. Негизи бетке бир гана колдон жасалган маска болбосо дагы жанагындай тканевый маскалар бар, азыр сатылып атат, көп корейский, итальянский масканын түрлөрү көп. Негизи жумасына 2 же 3 жолу колдонуп турушубуз керек да. Анан жана үй шартында жасасак болот. Ошол эле бир жумуртканы алабыз дагы 1 чай кашык зайтун майын кошуп, ошол масканы бир 10-15 мүнөт кармайбыз дагы, анан кийин жылуу суу менен жууп салабыз дагы, аркасынан бет май колдонобуз. Ошондой эле сүт азыктары, бадыраңдын суусун чыгарып же туурап алып эле ошону сметанага, каймакка кошуп, же болбосо айранга кошуп, ошону бетибизге жасасак дагы бетти агартат, жумшартат, брыштын алдын алат да. Ушул айыл жергесиндеги көпчүлүк эжелерибиздин, жеңелерибиздин бир көйгөйү төрөп түшкөндөн кийинби айтор бетке сепкилер түшүп кетет. Мына ушуну көйгөй кылып, ушу менен алып турушуп жүргөнүн көрөбүз. Анан кийин мунун себеби эмнеде? Себеби ошо туура эмес кам көргөндүктөн биринчиден. Анан төрөп түшкөндөн деп айтпадыңызбы? Ошо боюнда бар да, биздин көп витаминдерибиз балага өтүп кетет да. Ошондуктан аял кишилердин гемоглобини азаят, витаминдери азаят. Өзүнүн врачы, семейный врач жазып берген витаминдерди толук кандуу ичсе, организмде витамин жетишпегендиктен, гемоглобин аз болгондуктан ошонун баардыгы жана айтпадыкпы, ички органда эмне болуп атса, ошонун баары бетке эме таасирин берет депчи, так түшпөйт. Ошондуктан боюнда барда аял киши заранее 1 жыл, 2 жыл мурун дайынданып, витаминдерди ичип, боюнда болгондо дагы иче турган өзүнүн витаминдери бар, ошол витаминдерди ичип турса бетке так түшпөйт. Анан туура кам көрүү, жанагындай айткандай эле SPF кремдерин колдонуш керек, 5 этаптуу жанагы процедуралардын эртең менен кечкисин жасаш керек. Ошентсе айыл жергеси, шаарбы айырмасы жок, бетке так түшпөйт да. Ал эми ошол бетке так түшүп калган тактардан кантип арылса болот, түшүп калган тактардан? Косметолог катары эң биринчи айтмакмын, азыр косметология тармагы аябай өнүгүп атат. Ошондой эле азыр бизде ар кандай аппараттар келген, таласка алып келгенбиз ошондой так кетире турган аппараттарды. Ошо эң биринчи аппарат жолу менен кетирсек болот да, оңой кетет, аябай эффективдүү. Ошондой эле бизге келсе не только аппарат эмес, жана айтып аткан мезотерапия, биоревитализация, пилингтерби ошондой өзүнүн этаптары менен кетирсек болот да. Бизге кайгылыш керек. Өз алдынча кетирем десе, туура
жанагы уходду туура кылып эле С витамини бар кремди көбүрөөк колдонуп, анын аркасынан жана SPF кремдерин колдонсо, үй шартында жандай маскаларды жасаса, толук кетирбесе дагы өңүн өчүрүүгө болот да. Осветление мындай айтканда, осветлять этсе болот. Ал эми сиз аппарат менен дагы так кетиребиз деп калбадыңыздарбы? Ошол аппараттын зыяны барбы, жокпу? Эч кандай зыяны жок. Коркпосо болот. Коркпой эле, аны деген ошондой чоң ученыйлар чыгарган аппарат, ал лучтардын эч кандай зыяны жок. Ошон РФ лучи, IPL лучи десе, денеге зыян келтирбей турган лучтар. Булар ошол бетке такты меланин деген клетка түшүрөт да, ошол меланин клеткасы менен көрүшө турган аппараттар да. Беттеги так ошо меланиндин работасын гана, ишин жөнгө салат. Жана ошол меланиндеги мындай бир жерде скопление деп коет да, ошол тактар скоплениясын аппарат менен биз луч менен урганда беттин сыртынан түлөп эле жанагы меланин чыгып кетет. Ошол процедураны канча жолу жасаш керек? Же бул беттин тагына жараша болуп калабы? Ооба, беттин тагына жараша болот. Бул процедура кышкы холодное время, муздак сезонда гана жасалат. Бир айда бир жасалат аппарат менен. Анан ортосунда дагы жандай пилингтерди же жанагындай инъекционный работаларды кошуп иш алып барабыз да. Сонун, ал эми ушул айымдарга жүзүмдү ар дайым сулуу алып жүрүм келет, таза алып жүрүм келет, тунук алып жүрүм келет деген айымдар үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Биринчиден, айымдар өзүн сүйүш керек. Өзүңдү сүйүп турсаң, анан өзүңдүн күскүдөгү жүзүңдү да сүйөсүң да, өзүңдүн уходду туура кылып турса, бетиң таза болуп турса, өзүңдүн жүзүңдү сүйөсүң. Ошондуктан биринчиден туура уход кылсын, өзүн сүйсүн, маскаларды жасасын, ошондой эле же болбосо бизге келсин, биз сулуулайбыз. Ал эми жантан бери бетке кам көрүү туурасында кеп кылдык. Эми Асель айымдын өзү туурасында сурай кетсек, өзүңүз косметология жаатында билимиңиз тууралуу, өзүңүздүн косметологиялык клиникаңыз туурасында айтып өтсөңүз болот. Образование боюнча медикпиз, акушер жана акушер жагында окуп жатам данное время. Ошондой эле медсестра жагын курстарын бүткөм, 5 айлык курсун бүткөм дагы. Ал эми косметология жагында бир жылдай убакыттын ичинде окудум. Жана бизде косметология тармагы өнүп жаткан себебинен айына 1 же 2 жолу барып сөзсүз түрдө окуп турабыз. Ошондой эле биздин студия косметология тармагында иштеп жатканыма 4 жылдан ашты. Бишкекте иштеп келгем жана азыр Таласта иштегениме уже 3 жыл болуп калды да, 3 жыл аралыгы. 3 жыл аралыкта жакшы ийгиликтерге жетиштик, көп нерселерди билдик, жандай сиз айткан аппараттарды алып келип, студия ачтык да, косметология студиясын ачтык. Косметология студия Асель Дүйшановой. Ал студиябыз болсо базардагы Сарыкулова көчөсүндө Алтын казыктын 3-этажында жайланышкан. Бетке тиешелүү баардык процедуралар бар. Андыктан айымдарды ошол студияга чакырмакчымын. Ал эми азыркы учурда, мисалы үчүн, маалымат технологиясы өнүгүп жаткан учурда, ким эмнени билсе, сөзсүз түрдө аны онлайн аркылуу билимин бөлүшүп жаткан учурда, сиз дагы ушундай окутууларды жүргүзөсүзбү? Социалдык тармактардан өзүңүздүн үйрөнөм, өзүмө өз алдынча массаж жасайт элем же өзүмө өз алдынча кам көрөт элем дегендерге атайын окутууларды жүргүзөсүздарбы? Эми биз көбүнчө Instagram менен иш алып барабыз, жана TikTok менен иш алып барабыз. Азыр ошол тармактар аябай өнүгүп атпайбы? Instagramга бир жумада 2 же 3 жолу прямой эфир деп коет го. Прямой эфирге киребиз дагы, ошол жерден суроолорду, сиздер берген суроолорду берет, ошол жерден жооп беребиз да. Анан атайын YouTube каналын ачкан эмесмин. Аны ойлонуштуруш керек экен, ачып, өзүң билген нерселерди үйрөтсө болчудай да. Ошол. Ал эми Талас облусунун климаты дагы мындай бет терисине өзгөчө таасир берет да, мындай кургак болгондуктанбы, кандайдыр бир мындай бат кургап, кезилип кетүүгө мындай алып келет деп айтсак болот да. Ушул климатта дагы мындай бет терисине таасир берет да, Талас облусунда жашаган тургундарга климатка жараша кандай кам көрүш керек? Ошо жана айтып өткөндөй эле беттин тибин билиш керекпиз. Биринчи, беттин тиби да бөлүнөт, кургак, нымдуу, комбинированный же майлуу болуп бөлүнөт.
ошого жараша азыр косметикалык каражаттардын түрлөрү да көп. Тибине жараша жанагындай айткандай эле уходовый процедураны сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Ошондой эле мисалы азыр кремдердин түрлөрү чыгып атат. Корея, анан Италия болуп. Көбүнчө бизге корейский косметиканын каражаттары көп келе бербейт экен да, себеби дегенде ал жакта океандын жанында болгондуктан алардын аба ырайы нымдуу. Анан кремдери дагы гелеобразный түрдө чыгат. Бизге көбүнчө Италиянын, Франциянын кремдери жакшы туура келет да. Ошондуктан кремди тандаганда дагы туура тандашыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө бизде сиз айткандай климатка жараша беттин проблемалары көп. Ал жанагындай так көп түшөт биздин айымдарга, ошондой эле жанагындай купероз көп чыгат да. Ошолордун алдын алыш үчүн SPF кремди, SPF 30, анан 15 деген кремдер бар. Бизге 50, SPF 50 кремдери дал келет биздин климатка. Ошондуктан кыш, жаз, күз, жай дебей ошо SPF кремин колдонуп туруш керек. Ал эми биз жүзүбүзгө кам көрүүдө чоңоюп калганда эле, бетибизге так түшүп калганда эле ошону кетиришим керек дебей, бала чагыбыздан алдын алсак болобу? Сөзсүз түрдө бала чактан ошону биринчи айым өзүнө туура кам көрүп, анан кийин кызынабы, баласынабы ошол кам көргөндү үйрөтүш керек. 12 жаштан үйдө бетине кам көрүп, ошол косметикалар каражаттарды сатып берип, кандай колдонуш керек, ошону үйрөтүш керек да. Ал эми көбүнчө мисалы өспүрүмдөрдө безетки проблемасы көп болуп атпайбы? Бунун бардыгы жана гормоналдык фон оошкандыгын себебинен келет да. Анан бети күчөп кеткенче, бул эми подростковый период болуп атат, өзү өтүп кетет деп жүрө берет көп ата энелерчи, ал өзү өтпөйт. Косметикалык каражаттарды сатып берип, туура ухотту үйрөтсө, же өзү ухотту билбесе, бизге алып келсе, биз айтып, ошо косметикалык каражаттарды биз аркылуу алса да болот да. Бизде да бар ошол косметик каражаттар. Биз туура тандап беребиз, уходту үйрөтөбүз, мындай кылыш керек, буну колдонуш керек депчи. Ошонун себебинен же бизге кайрылсын, же өзү үйрөтсө жакшыраак болот да. Ал эми ушул 2-3 жаштагы наристелер арасында дагы бети кургап, кезилип калган учурлар болот да. Ошондой учурларга кабылбаш үчүн кандай кремдерди колдонсок болот? Наристелерге өзүнүн кремдери болот. Наристелердин денеси баягы жумшак болот, анан нымдуулукту көп сактай албайт да. Бат кабыл алып туруп, кайра организмден бат чыгарып кетет, толук кандай десем, толук формироваться эте элек да наристенин денеси. Ошондуктан балдарга дагы детский крем гана колдонуш керек. Детский кремдин составында глицерин болот, вазелин болот, өзүнүн мындай майлуу структурасы майлуу болот да. Сүйкөп турушубуз керек. Күн сайын колдоно берсе болот. Күн сайын деле колдонуунун кереги жок. Сиз айткандай жагандай кургап баштаса, ошону байкаса, ошого жараша колдонуш керек да. Анан көбүнчө биздин айымдар бизге келгенде мен детский крем колдоном, ошол туурабы, башында жакшы жардам берди эле, анан кийин жардам бербей калды, бетим бузула баштады деп айтат да. Сөз албетте наристенин кремин, детский кремди бизге колдонгонго, чоң кишилер колдонгонго болбойт. Беттин түрү жагында тибин айтып кетпедимби? Наристелердин кремдеринин составы майлуу болот. Анан көбүнчө мындайча айтканда плотный болот да. Бизге сүйкөгөндө деген башында могул бизде тешикчелер бар, пора деп коет. Ошо поралардын баарын жаап калат дагы, денедеги нымдуулукту бетибизге, сырткы слой кожа эпидермиске алып сактап алып чыгат да, кремчи. Алып чыгып ушул жер бетибиз какой-то бир время нымдуу болуп турат. Анан кийин эле бет бузула баштайт. Баягы денедеги сууну алып чыгып, беттеги тартып чыккандан кийин запасы азаят да, беттеги суунун запасы. Ошонун себебинен келип аялдардын бети кайра бузула баштайт да. Ошондуктан туура кремди тандоо керек. Мына кесиптеш, баятан бери Асел айымдын жооп берген жоопторун угуп отуруп, сиздин берген суроолоруңузду угуп отуруп ушунчалык таң калдым. Мен ойлочумун эле, эмне себептен эркектер тойго барарда 5 минутта кийинип алат да, айымдарга 1 саат 55 минутта кетет деп. Көрсө сыр ушунда турбайбы? Асел айымга эркин микрофон берели. Ооба, сөзсүз түрдө. Талса болсунун элдерине кайрылып, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди билдирип өтсөңүз болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жыл жаңырганы жатат, Кудайым буйруса. Ошо жаңырып келген жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, баарыбыз ден соолукта болойлу,
Ошондой эле айымдарга өзүмдүн студияма чакырып кетмекчимин. Сиздер үчүн дайым даяр, эшигибиз ачык. Сиздерге кызмат кылуу биз үчүн кубаныч тартуулайт. Андыктан сиздерди өзүбүздүн студияга чакырабыз. Ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Ишиңизде ийгиликтер болсун, жарала берсин. Көптөгөн айымдарга жылмаюу тартуулап, жүздөрүнө нур тартуулап жүрө бериңиз. Студиябызга келип жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.